Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Эфирде жаңылыктардын түшкү топтому. Аны менен мен Асель Болотбекова тааныштырам. Президенттин Чүй облусуна болгон иш сапары. Бүтүн Кыргызстан шайлоого катышпайт. Урандылар алдындагы жашоо. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Мамлекет башчысы кечээ 3-сентябрда Чүй облусуна жумушчу сапары менен барды. Жумушчу сапарынын алкагында Сооронбай Жээнбеков Жайыл жана Москва райондорундагы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү саясатынын негизги багыттарын ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Иш сапарда белгилүү болгондой, Алексеевка айылында Арис линиясы менен таза суу менен жабдуу системасынын курулушу бүткөрүлүп, 8000ден ашуун жергиликтүү тургун таза суу менен камсыз болгон. Ал эми Ак Башат айыл өкмөтүндө санарип аймак, санарип платформасы жана кызматкерлерди каттоо боюнча кызмат системасы ишке киргизилген. Жайыл районунун бирдиктүү аймактык ооруканасы өлкөдө биринчилерден болуп, электрондук саламаттык сактоо элементтерин ишке киргизип, бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келет. Жайыл райондук сотунун сот залында аудио жана видео жазуу системасы келип түшкөн арыздарды автоматтык түрдө каттоого алып, судьялардын иш жүгүн бирдей бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берген. Адамдык факторду жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган тобокелдиктерди жоюучу автоматташтырылган маалымат системасы киргизилген. Ошондой эле мамлекет башчысы Кара Балта шаарындагы сүттү кайра иштетүүчү Жайыл Милк биринчи ири заводунун, ошондой эле Москва районунун Петровка айылында жайгашкан Таштан фермердик чарбасынын мисалында жергиликтүү ишкерлерди колдоо ишмердиги менен таанышты. Кечээ 3-сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын жалпы жыйыны өтүп, алдыдагы шайлоого катыша турчу партияларды расмий каттоого алды. Бирок БШК Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы съездин өткөргөн учурда жана талапкерлерин тандоодогу добуш берүүдө мыйзам бузуу фактылары катталган деген негиз менен аталган партияны каттоодон баш тартты. Партияны четтетүүгө көпчүлүгү макул болсо, экөө каршы болгон. Сунушка каршы чыккан БШКнын мүчөсүнүн бири Атыр Абдрахматова жумушчу топтун мындай чечиминен күмөн санап, партияны каттоодо алуу тууралуу чечимдин долбоорун жазылганын, бирок танапис учурунда долбоор өзгөрүп калгандыгын айтты. Абдрахматова өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү суранды, бирок кандайдыр бир себептерден улам документ көрсөтүлгөн жок. Жыйынтыгында партия шайлоого катышпай турган болду. Эске салсак, буга чейин партиядагы талапкерлерге байланыштуу талаш келип чыккан. Ал эми 2-сентябрда БШКнын жумушчу тобу ушул маселеде жыйынга чогулуп, партиянын ички ишин сотто чечип алууну сунуш кылган. Жыйынга Мадумаров да Бакир уулу да катышкан болчу. Ал эми Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сотко арызданат. Бул тууралуу партиянын төрагасы Адахан Мадумаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Мадумаровдун БШК 3-сентябрдагы жыйында Бүтүн Кыргызстан партиясы техникалык ката кетирген үчүн гана ойдон чыгарылган токтомго добуш берип, партияны шайлоодон четтетти. Бул саясий чечим болуп калды. Биз жогорку сотко кайрылабыз. Ага чейин Бошайком бизге тийиштүү болгон бардык документтерди кайтарышы керек, дейт саясатчы. Бизде мыйзам бузуу барбы? Жок деди. Биз эрежени кечээ Борбордук шайлоо комиссиясы аябагандай жапайычылык менен чечим кабыл алышканын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Түз эфирден баарын көрүп атсаңыздар керек. Мына бир күн башта баягы белгилүү инсандын берген арызын канааттандырбоо жөнүндө чечим кабыл алат. Жумушчу топ ушундай даярдаптыр. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Бардыгы мыйзамга шайкеш келет. Талаптары так аткарылган. Борбордук шайлоо комиссиясына Бүтүн Кыргызстан партиясын каттоо жөнүндө сунуш берип атат токтомго. Ал БШК мүчөлөрүнүн столунда турат. Муну кечээ Атыр Абдрахматова бир канча жолу безеленди. Айтты: бизде башка токтом турат, Бүтүн Кыргызстан катталсын деп турат. Эмнеге танапис жарыяланат? 15 мүнөткө жарыяланган танапис 45 мүнөткө созулат. Ушул 40 мүнөттүн ичинде эмне өзгөрүп кетти деген суроого БШКнын мүчөсү берген суроого ошол жерде отурган БШКнын төрайымы да, мүчөлөрү да жооп бере албай койгонун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми менимче биринчи класстын баласы деле түшүнүп атат. Бул укуктук чечим эмес, кечээки чечим, бул саясий чечим болду.
Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Адумаров шайлоо комиссияларына уюштуруу маселелерин чечүүгө жана шайлоону өткөрүүдө материалдык техникалык жактан камсыз кылууга көмөк көрсөтүү боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Вице-премьер-министрдин айтымында бир нече күн мурда коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйыны болуп, анда парламенттик шайлоого даярдык көрүү маселеси каралган. Коопсуздук кеңешинин отурумунун жыйынтыгында шайлоо процессин өткөрүү боюнча сунуштамалар топтомун камтыган чечимге кол коюлуп, айтылган пункттар сапаттуу, өз мөөнөтүндө жана толук көлөмдө аткарылууга тийиш экендиги белгиленди. Жана ошондой эле алдагы бир маанилүү жагдайга токтолуп, 2020 жылдын 15 сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана процесске тартылган башка тийиштүү органдарга добуш берүүчүлөрдүн коронавирус инфекциясы жана өпкөнүн сезгенишине кабылышын алдын алуу боюнча план иштеп чыгып, шайлоо күнү Кыргыз Республикасынын аймагында эпидемиологиялык көзөмөлдүн талаптагыдай жүргүзүлүшүн камсыз кылуунун зарылдыгын кошумчалады. Республикалык штабтын маалыматына караганда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 44.227ге жетти. Ал эми 4 сентябрга карата коронавирустун жаңы 92 учуру катталды. Тагыраагы Бишкек шаары боюнча 12 учур. Ош шаарында 2. Ош облусунда 15. Баткенде 14 учур. Жалал Абад жергесинде 3. Нарын аймагында 6. Талас облусу боюнча 1. Чүй өрөөнүндө 7. Ал эми Ысык Көл облусунда 32 учур катталды. Аталган илдеттен акыркы сутка ичинде 1 адам каза болду. Саламаттык сактоо министрлиги кабарлагандай 3 сентябрда медицина кызматкерлеринин кезектеги тобу Ысык Көлгө эс алууга жөнөтүлдү. Бул жолу инфекция очокторунда өз өмүрүн тобокелге салган Нарын жана Жалал Абад облустарынын, Бишкек шаарынын саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык кызматкерлери эс алууга жолдомо алышты. Алар НСА пансионатында 7 күн эс алып кайтышмакчы. Медицина кызматкерлерин Ысык Көлгө эс алууга жиберүү президент Сооронбай Жээнбековдун саламаттык сактоо тутумунун өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунан кийин колдоого алынган. Эске салсак, COVID-19 вирусун 3136 медкызматкер жуктуруп алган, анын 2506сы айыгып чыкты. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдиргендей, Кыргызстандын ар кайсы аймагындагы 70 мектепте окуу кадимкидей режимде жүрүп жатат. Анын айтымында интернет жеткиликсиз болгон жана коронавирус кооптулугу болбогон аймактарда окуучулар мектепте катта окуп жатышат. Ал жерде калк аз жашаганы жана окуучулардын ден соолугуна коркунуч болбогон үчүн уруксат берилгенин айтты. Эскерте кетсек, Кыргызстанда эпидемиологиялык абал анча жакшы эмес аймактарда. Ири шаарларда 1-класстар гана мектепке барып, башка класстын окуучулары окутуу дистанттык негизде жүрүп жатат. Баш калаадагы Максим Горький атындагы парк реконструкцияланып бүтө электе кемчиликтери табылып, аны четтетүү тапшырылды. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы бүгүн билдирди. Мэрдин курулуш жана архитектура боюнча орун басары Уланбек Азгалиев жумуштун бүткөнүн жана анын сапатын текшерип чыгып кемчиликтерди тапты. Азгалиев курулуштагы айрым кемчиликтерди таап, кээ бир жерлерге брусчаткаларды кайра төшөп, ирригациядагы майда мүчүлүштүктү четтетүүнү тапшырды деп айтылат маалыматта. Паркта түркүн түстөгү жаңы брусчаткалар төшөлгөн, ирригациялык системасы жаңыланып, суу лотоктору орнотулду. Паркты жаңылоо иши шаар мэри Азиз Сурахматовдун тапшырмасы менен жүргүзүлгөн. Шаардык бюджеттен каржыланып 7 миллион сом сарпталган. Ал эми жумуштарды Береке стрим ишканасы жасаган болчу. Бейруттагы куткаруучулар Бейрут портунда жарылуудан кийин кыйраган имараттын урандыларынын астында аман калган адам бар деген үмүт менен издөө иштерин башташты. Шаршемби күнү кечинде чилилик куткаруучулар тобу Бейруттун тарыхый Майкл районунда кыйраган имараттын жанынан өтүп баратканда, алардын атайын үйрөтүлгөн ити имараттын урандыларынын алдында тирүү адам бар экендигинен белги берген. Эртеси куткаруучулар ураган имаратка кайтып келип, адамдын жүрөгүнүн кагышын же дем алуусун аныктай турган сканерлерди колдонуп текшерүүгө алганда,
температура сенсорлорунун тирүү жан бар болушу мүмкүн экендиги көрсөткөн. Бул маалыматты уккан жергиликтүү тургундар аталган имараттын жанына чогулган Кызыл Кресттин кызматкерлери, аскер кызматкерлери жана өрт өчүргүчтөр менен биргеликте операцияга катыша башташкан. Алар тирүү калган адамды алып чыгуу үчүн кеминде 6 сааттай убакыт керектигин айтышкан. Чындыгында урандынын астында тирүү адам бар экени анык тастыктала элек. Бирок куткаруучулар жана шаар тургундары үмүтүн үзбөйт экендигин белгилешет жергиликтүү кабарчылар. Ушуну менен түшкү жаңылыктардын топтому аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.